Будет Да, блатной. да. Хотя, может, тебе мозги заебать, ты пойдешь уже будешь. А я ухвать сразу и унесу туда. По-любому. Да, ассаламу алейкум, туғандар. Қырғызстан кетіп отырмыз бүгін. Жаңалық болды. Азыр такси заказ қылдым. Мына аэропорт Внуково. Азыр такси күтөбүз, жүктөрдү жүктөп, Кыргызстанга айдайбыз. Кеттик. Биз менен чогуу болуп, видео до конца көрүп тургула, интересте болот. Силерге Кыргызстандын атмосферасын полный көрсөтөм. Мен силер Россияда жүргөндөр, Кыргызстанды сагынгандар, Кыргызстан жашоо үстүнө айылдарды, короче, бар жок силерге көрсөтүп турганда. Все мощно будет и все четко будет. Поехали. Ассаламу алейкум, арба Москва. Баягы таныштама Дедова. Кайрылып келдим мен сага. Көп эле жүрдүм окшойт айылда. Сагынып кетким келе берет. Чакырып тузун тарта берет. Эх, Москва. Кеде ачуу, кеде балын берет. Бирде түйшүк, бирде бакыт элек. Эй, Москва. Ахвал кандай, айтчы Москва. Нечен тагдыр көрдүң экен тарыхта. Замандаш болдум мен сага. Дагы канча. Так, ассаламу алейкум, туғандар. Кайсы жерде? Кыргызстанда, конечно. Билесиңер го, мен Кыргызстанды сүйөм го, ошо бипасты келип алам. Кече Москвада болчум, бүгүн уже Кыргызстанда. Атмосфера бомба, погода. Форма карагыла, таксиде эмес, машинада эмес. Азыр силерге түшүндүрүп берем, жигиттер. Берсең камераны. Туғандар, Кыргызстанга келип алдым. Кичине эс алып кетейин деп. Карагыла погоданы. Жүзүмдөр өтө мощно. Ошо мен мына ишканам, гаражым мынабу. Бул гараж ишканам. Мына форма, конечно, мына Москвада сантехник болуп иштеп жүргөндө ушул форманы кийип жүргөм. Кыргызстанга алып келип алдым. Билесиңер го, мен сварщикмин го. Ал сваркада кием ушул нерсени. Тугандар, мына уксаңар. Птицалар. Короче, жигиттер, мындай болуп атат. Азыр мына сваркада кичине иш кылдым, тугандар, силерге көрсөтөм. Мына шашлик көрөп, муну өзүм жасагам. Шашлик уже кылып кече кылгам. Анан тугандар, азыр сваркада мынаны кылдым, мына. Мына көрөтасыңар, шаты үйгө, өзүмө. Мына кир машинаны алып келдим азыр 30 миңге. Билесиңер го, аялдарды. Москвадагылар. Шака, сен дагы тынбайт экенсиң да. Сен дагы чыдап. Бир Кыргызстандасың, бир Москвадасың. Сага бир түшүнбөй койт дегендерге. Тугандар, мен Кыргызстанды сүйөм да. Кыргызстанга тез келип туруп алсам, болбойт. Ошого мына. Кече Москвада таксиде жүрдүм эле. Азыр кече Москвада таксиде жүрдүм эле, тугандар. Бүгүн Кыргызстанда маза кылып жүрөм. Азыр айтсаңар керек, тугандар. Неге сен келип алдың Москвадан? Шаха, жумушуң жакшы болуп атты эле го. Жакшы акча табып аттың эле. Не болду? Кайта Кыргызстанга келип алыпсың дегендерге, жигиттер. Короче, план менен келдим. План кандай? Азыр билесиңер го, уже Кыргызстанда жаз болуп атат. Мына ысык, барды, стройкалар баштанды, туда-сюда атмосфера бомба. Короче, Кыргызстанга неге келдим? Кичине жүрөйүн, кичине иштейин. Көрөбүз. Мен Москва барбайм, Москвага кетпейм, айтпайм.
Потому что эртең эмне болот билбейм, Москвага кетип калышы мүмкүн. Пока что ушул жерде кичине үйлөрдү стройка кылып, тияк-бияктарды оңдоп, өзүмө дароза кылышым керек үйгө. Өзүм сварщикмин, өзүм дароза кылам. Тияк-бияктарды оңдойм, еще дополнительно жумуш кылам. Типа там билесиңер го, мен тапчан жасайм, сөрү, тапчан дейт го. Кровать, тапчан, печка, турник, брус, короче, качеля, билесиңер го туугандар, еще сүрөттөрүн коюп коеюн, көрөсүңөр. Ошондой нерселерди жасайм. Менде үйдө инструменттерим бар жок бар, потому что өткөндө келгенде мен 100 миң сомдук инструмент алгам. Анан бул видео чыгат, кийин дагы туугандар бир кийинки видео чыгат 2-3 күндө, силер менен чогуу машина алган барабыз, Matiz алабыз. Кымбат машина акча деле жок, но кымбат машина мага керек эмес. Неге? Москвага кетип калсам, сразу сатабыз, кетип калабыз да. Matiz сатыш оңой. Анан үйлөрүм оңдошум керек. Мына инструменттерим туугандар силерге көрсөтүп коеюн. Инструменттерим, короче, полный. Мына силерге бир. Короче, жумуш. Москвада жүргөндөр по-любому айтат. Чака, мен деле Москвада жүрөм. Силерге окшогон ой менде деле бар туугандар. Мына Москвада азыр айтып берейин, просто мен мисал келтирип берем да силерге, карагыла. Мен Москвада жүргөндө көп айтат элем. Кыргызстанга барып, не жумуш кылам, кандай бала чаканы бакам дегендер Москвада именно таксиде жүргөндөр айтат азыр. Кыргызстанга барсам не жумуш кылам, кантип бала чаганы бакам, Кыргызстанда ашынбайсың, тияк-бияк дегендерге ошо ой менде деле бар да туугандар. Мен деле ошентип ойлойм да, Москвада жүрсөм, Кыргызстанга барып, кандай эмне иш кылам? Кыргызстанга андай Москвада акча таба албайм, туда суда тияк-бияк ашынбайм деген ойлор менде деле бар. Азыр келгеним себеби кичине иштеп, үйлөрдү оңдоп, дополнительный дагы нерселер жасап, элге сатып, кичине акча табып, анан көрөбүз. Москвага барбайм деп айтпайм. Москвага, конечно, барабыз, ал силерге айта албайм да, болду, Москвага барбайм, короче, Россияда, Кыргызстанда калып кеттим, андай мындай эмес тууган. Силерге инструмент көрсөтүп коеюн. Мен жумуш башташ үчүн тууганда 150 миң сом инструмент алгам. Компрессор, сварка, болгарка, инструмент, тияк-бияк, короче, мен жумуш башташ үчүн мен азыр өзүм устамын, профессионал эмес, билемин да полный. Инструменттерим бар. Кудайга шүкүр, силер бар, заказ берсеңиздер болот. Эми азыр эмес, мен силерге айтам дополнительно. WhatsApp'тан коюп коем. Пока что доставка кыла албайм, только жалоб ичинде доставка кылып берем. Мына карагыла туугандар. Ушул инструменттерди алгам да туугандар, мына набор, мына көрсөтасыңар, Мына наборду алгам. Бунун ичинде не бар? Мына. Бунун ичинде аз көрсөтөйүн да, мына. Бунун ичинде дрель бар. Дрель сырт карада туугандар. Инструменттер, короче, мына турбогиб, сварщиктер түшүнөт. Мына болгаркалар, короче, дилемелер, мына краска, компрессорлор, мына, короче, мынандай бар. Буну үйгө иштеткем, өткөндө келгенде алгам, мына болгарка, короче, тияк-бияк инструменттер дагы нерде бар туугандар, көргүлөр мына. Мына сварка, болгарка, короче, мына жерде ишканам, ушул жерде ишкана кылайын деп атам. Короче, мына качелалар жасайт го туугандар, мына качела, турбогиб, турбаны, профиль, там гиб. Ушуну Москвадан алып келгем, 20 миңге заказ кылдырып. Компрессор алгам 23 миңге. Мына наборду алгам 7 миңге. Баргалкалар алгам, мынаны алдым, 5 миң алган болсом керек. Короче, ушундай нерсе инструменттер алгам. Ишкана кичине кылыш керек туугандар. Мына карагыла. Мына ушул шатыны бирөөгө жасатсам 5-6 миңге жасап берет. Өзүм жасайм. Темирди алам, тарс мына. Мына көрө туугандар. Карагыла. Шашлик көрө. Мына туугандар шашлик көрө. Мына кече шашлик кылгам, өзүм жасагам буну. Мына полный нерде. Тахтакеш деп койгон, не деп коет мына. Полный мынаны өзүм жасагам. Болгарка, устахана, ушул жерде устахана кылам. Мына үй. Анан туугандар, мен силерге айтып өтүп кетейин да. Нерде эски ишканам, мына гараж да, типа
Мынанын аркасында мындай эски, ушулар бузуп ташташ керек. Мына жерде мен Россияга кеткенде, өткөндө. Мына карагыла, мына сеткалар турат го жигиттер. Ушул сеткаларды өткөндө Кыргызстанга келгенде, короче, мен толук кетек кылып жасап саткам. Мына темирлер турат. Ашкан темирлер, мына темирлер туугандар көрүп атасыздар. Ушулар менин нерселерим мына. Мына Качеланыкы, ушу темирлер, короче, өткөндө Кыргызстанга келип иштегем да мен. Мына шурпайбыр турат, баягы набордуки. Мына сеткаларды иштеткем. Мына жерде темирим турат. Мына үй. Кыргызстанда жүрүп туугандар, адамдар мерс, Lexus айдап атат. Каяктан алып атат мен билбейм. Биз Россияда жүрүп мерс ала албай атабыз го. Мерс эмес, бир теку ала албай атабыз. Короче, атмосфера бомба. Кыргызстанда деле иштесе болот. Эми кичине ашыныш кыйын да, Кыргызстанда ашыныш кыйын. Эми иштегендер ушул жерде кылып атат туугандар. Эми биз Москвага өргөнүп калыппыз. Россияга иштеп, Россияда жашап, Россиянын нанын жеп өргөнүп калыппыз туугандар. Ошондой. Кичине жүрөлү, кичине иштейли, андан положение карап иш кылабыз туугандар. Ошондой Кыргызстанга келип алгам. 2-3 күн болуп калды келгениме. Пока что видео тарта албай, эми силерге чыгып атам связьге. Дальнейший видеолор тартып силерге көрсөтөм. Анан бизде Жалал Абадта Яндекс ачылып, уже Яндекс вообще баардыгы иштеп атат экен туугандар. И дагы Матиз алабыз, силер менен чогуу барып, кийинки видеодо полный базарга чогуу барабыз, канчага алдым, кандай болду, эмне болду, полный силерге көрсөтөм туугандар. Бир Матиз алып, бир 200 миң сомго Матиз алабыз, келип, силерде Жалал Абадта Яндекс иштешти бир эсичө көрсөтүп коем туугандар, көрсөтөм. Жалал Абадта контент кылабызбы, канча иштеп атса болот, Матизде. Өткөндө кылгам, 70 миң просмотр болуп кеткен. Ушундай Кыргызстанга келип алдым да туугандар. Москвада эм развиваться кылса болот. Москвада эм иштесе болот, ооба. Москва эм оңой эмес болуп калды, билип атасыңар го. Москвада документтер, билүү аракеттер, пропискалар, регистрация, тияк, бияк. Квартира өзүнчө бир проблемалары бар Москвада деле. Кыргызстанда мына туугандар. Квартиран эски болса деле үйүң, квартираны ойлобойсуң. Регистрацияны ойлобойсуң. Конечно, бул жерде эле Wi-Fi бар үйдө, Wi-Fi'ге төлөйм айына 1000 сомдон, сууга төлөйм, светке төлөйм. Бала чаканы бакыш керек. Бул жерде эле оңой эмес. Көмүр алыш керек, отун алыш керек. Бул жерде эле өзүнүн расходтору бар. Ну, тирлик өтө берет туугандар. Мына жерде таксиде иштешип жүрөт балдар. Биз айылда да, биз айылыбызда таксиде, Яндексте иштешип жүрүп балдар күнүнө 1,5 миң, 2 миң Матизде иштеп табышып атат. Уже Яндекс уже бизде нормальный Кыргызстанга келип калыптыр. Именно Жалал Абадка уже полный бардыгы Яндексте жүрүп атат. Мен деле Яндексте жүрүп атам. Сакалдар өсүп калыптыр, үспөт этпедим туугандар. Толку иш менен, үй менен тияк-бияк болуп, үспөт этпей калдым. Алышка эми секин өзүбүзгө карайбыз да. Ушундай туугандар келип алдым, жүрөм. Москвада жүргөндөр, такси иштеп жүргөндөр, ассаламу алейкум. Мен Кыргызстандамын, ака дейм. А так, расход бешеный экен туугандар. Расход чоң экен бул жерде. Расход өтө чоң экен. Иштебесең кыйын экен. Дагы нелер көрсөтөйүн? Ысык, эшикте вообще ысык, жүзүмдөр жакында баштайт. Ушундай да. Москвада деле канча жүрдүм. Кичине Кыргызстан деле тартайынчы. Ушундай туугандар, мен бир песе кетип кала берем да, ушундаймын да, Кыргызстанды жакшы көрөм. Тез барып келип турбасам мен зерикип кетем Москвада. Келип мынантип жашап үйүңдө балдарың менен жатып кайфы просто непередаваемый дейм. Ошондой. Эми туугандар, эми не кылабыз? Эртеңден ишкананы мына жерде гаражымды түздөйм, инструменттерди алып чыгам, базарга чыгып темир алып келебиз. Анан разрешение түшүрөм үйгө, коммерческий либо 3 фаза разрешение түшүрүп, как положено ишкана кылабыз. Темир алып келип, разрешение түшүрүп, ишкананы түздөп, тияк-бияк кылып, секин жумушту баштап, развиваться этип. Москвага барбайм деп дагы бир жолу айтайын. Барам туугандар, барбайм деп айтпайм, барам. Просто мына жерде кичине развивать этип, кичине жумуш ишке салып коеюн, анан көрөбүз.
Москва барып дагы иштеп келебизби? Может, туугандар бар жок Кудайым өзү көрсөтөт. Эртең эмне болушу мен билбейм, силерге бир нерсе айта албайм. Ишкананы салып, разрешение түшүрүп, темирлерди алып келип, инструменттерди алып чыгып, короче, сонун мындай аккуратно кылып, секин бирден потихоньку ишти баштайбыз туугандар. Мен көп нерсени ушул сөздү көп ойлойм да туугандар. Россияда жүрөм 20 жылдан бери, баары жок кылып атам. Койт мерсим бар Россияда, койт 2-3 машинам бар. Ал машиналарды алып алып, акчаларды топтоп алып, не кылам Кыргызстанга келип алып турабы? Акчам жок болсун, Кыргызстанга келейин, пока что, не поздно. Кыргызстанда развивать этип алайын. Анан ушул жерде намды табып жүрө берем. Москвада 10 000 тапсаң деле туугандар акча өзүнчө расходтору бар. Азыр жумуш качангаcha Москвага барам туугандар. Качангаcha Москвага барып иштейм. Ошол сөз мени көп ойлонтурат. Качангаcha барам Москвага. Неге Кыргызстанга жашай албайм? Неге ушул жерде жумуш кыла албайм? Ушул жерге нан таба албаймбы? Бардык эле жүрөт го деп мен ошол сөздү көп ойлоном туугандар. Москвага өлгөнүп калыптын да. Кичине жүрөм да Москваны сагынып кетип калып, дагы кетип калам. Не кылайын эми туугандар? Ушундай экен да жашоо. Ушул жерде кичине аракет кылайлы, иштейли, көрөбүз. Дальнейшем болбой калса, биз аракет кылып коелик, болбой калса Москвага барабыз. Кичине жүрөйүн, өзүмө келип, мындай Кыргызстандын айылдарда мындай пешко, машинада эмес, пешко айланып, тияктарга, базарларга түшүп, өзүнчө бир кайфтары башкача да. Ушундай. Кийинки видео өтө интересный кылабыз туугандар. Интересный видеолор кылабыз. Базарга барабыз, машина алып алабыз, Яндексте иштеп көрөбүз. Не жаңылыктар, нелер баштап атам. Россиядан 0 болуп келип туруп Кыргызстанга көтөрүлүш. Мындан мага окшогондор көп да, по-любому Кыргызстанга барып жашайын, Кыргызстанга барып жумуш кылайын, нан табайын, бала чакам бакайын, кантип жашайм дегендерге мен пример болоюн, что Москвада, Россияда жүрүп, Кыргызстанга келип, Кыргызстандан нан табып кетишти, жумуш иштеп, бала чакам бакышты. Мен силерге мындай пример көрсөтөйүн туугандар. Мына, например, мен Кыргызстанда клиентим жок. Мына товар сатайын десем клиентим жок, иштекеним жок. Мен өзүм силерге көрсөтөм, что 0дон баштап, секин ишкана ачып, мындай полный көрсөтөм туугандар. Ушундай. Молодежьдер биз эми секин көтөрүлүп атабыз туугандар. Бизге бирөө жардам бербейт. Бирөө акча берип койбойт, туурабы? Мына шаха, мына 200-300 миңди ал, путка туруп ал деп эч ким бербейт да. Өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Өзүбүз движение кылышыбыз керек. Ушундай туугандар. Силер до конца мени көрүп тургула, ушул каналда, ушул Шаха Москве каналга катталып, лайктан басып, туура кылдымбы, туура эмеспи, комментарий жазып койгула. Кыргызстанда жүрө бер Шаха, Кыргызстанды тарта бер дегендер жазып койгула. Мен силерге Кыргызстандын атмосфераларын, Кыргызстандын жашоолорун, айылдарды, такси, короче, баары жокты мен силерге айтып көрсөтөм туугандар. Мощно болот. Заказ кылам дегендер, кийинки видеодо мен номерди калтырам туугандар. Пока что только Жалал абад ичинде иштейм, потому что мен тааныштарым жок да, доставка кылайын, тияк кылайын деген. Көрөбүз да эми, секин ишти баштап алып, анан доставка менен кыла беребиз. Например, бир тапчан заказ кылсаңыздар, ошпу, башкабы эми алып барып беребиз да, эми доставкасы менен. Пока что только Жалал абад ичинде эле доставка кылып берем. Пачеля, там тапчан, брустурник, там, короче, ошондой сварка боюнча жумуштар. Пока что дароза кылбайм. Мен бир өзүм элетим, успеть этпейм. Дароза баягы чоң иш кылыш үчүн 2-3 адам керек болот. Бирөө кармап турат, бирөө кесип турат, бирөө сварка кылат. Мен бир өзүм элем. Мага уста керек эмес, пока что өзүм устамын. Просто мага шагет керек, что кармашып турганы. Мынаны карма, мынаны кесип тур дегени бир шагет керек. Ошондой 8 минут сүйлөп коюп туугандар. Бардыңарга ассаламу алейкум жигиттер. Каналга катталып койгула. Лайктардан, ушул видеого лайктардан басып койгула. Көрөм канча адам колдойт экен мени, Кыргызстанга жүргөнүмү, Кыргызстандын атмосфераны тартканымы. Москвада көбү мени күзөтөт. Бардыгыңарга ассаламу алейкум Москвада жүргөндөр. Мени көрөсүңөр, билем, сезем дейби Москвада. Даже мына Базакоронго келдим туугандар. Базакоронго келип мактанбайын туугандар, Базакоронго келдим, мени көбү тааныйт экен Базакоргондо. Даже мына бүгүн странный машина алып келдим, базарда балдар таанып калды. Таксиде жүрөм, Яндекста, мына жерде Базакоронго жүрөм да, Яндекста көбү тааныйт. Таанып билбейм, каяктан тааныйт мени.
YouTube'dan көргөнү деп ойлойм ушундай. Бардыгыңарга assalomu alaykum. Keyingi videoda jolugabыз. Keyingi videoda полный informatsiяларды айтып өтүп кетем. Assalomu alaykum. Moskva.